Мен Жаркынбаева Гүлмира Эсенбуловна. 2016-жылы июнь айында менин балам Дүйшөнәлиев Жакшылык Мусакановичти 1987-жылы туулган өзүнүн машинасында өлтүрүп, анан күйгүзүп ташташкан да. Анан ушуга шерттүү деп Чылпакбаева бурулушу менен Бекиш уулу Тургунбек кармалган. Мына азыр 3,5 жылдын жүзү болду. Ушул биринчи инстанцияда 4 судья карады. Азыр 4-чү судья карап атат, Токмок шаардык сотунун председатели. Анан биз эми соттон эмнени сурайбыз? Баламды эксгумация кыл деп да ходатайство кылды. Көп айла малдар жазалды да, бирок жогорку соттон решение келген, эксгумация кылынбасын, ошол биринчи инстанциядагы сот баардыгын чечип, ордуна коюуга шарттын баардыгы бар деп. Мына азыр биз ошол Чылпакбаева бурулушу менен Бекиш уулу Тургунбекти ушул менин баламды өлтүргөндүгү боюнча, машинасын күйгүзгөндүгү боюнча жооп берүүсүн закон алдында талап кылып жүрөбүз да ушул. Эмне үчүн 3 жылдан бери сот чечим чыгара албай атат деп ойлойсуз? Эми бул аялдын азыр мынтип айтып, бул аял көп жолу ушинтип айтканы бар экен да, мен деген кызылдарды да караларды да сатып алгам деп. Анан эми мен полномочиям жок экен, кармай албайт экенм коррупционный схемаларды. Менин оюмча эми билбейм, ар кандай ойго түрткү берет да бул шарт. Себеби бул аялдын 100дөн ашык менчиги бар болсо, өзү айтат экен, мына Аманова айтып атат, тиги күйөөм прокурор, балам милицияда иштейт деп. Анан жана да башка жардам берген адамдары болсо керек да. Мен АКС ГКНБга да заявление жазган болчумун, ушу коррупционный схемаларды алдына алып жардам берүүсүн өтүнүп. Болгон газеталардын баардыгына жаздым, баардыгына деген дело номерге, МК Азияга, НТС телеканалына, Аки Пресске, жана азыркы эң президентке кайрылуу жазадым. Анда Атамбаев президент болчу, параграф мынакей, мына момундай чыккан болчубуз. Мынакей анан эми азыркы биздин эң башкы эле требованиябыз, эң башкы эле өтүнүчүбүз ушу баламды өлтүргөндөрдүн жазасын закондун негизинде жазасын беришибиз да. Мынакей мен баламды мына момундай түрүндө тапкан болчумун. 11-июнда мен заявление жазсам, 13-июнда мына момундай түрүндө тапкам. Ушул моргтон опознание жүргүзгөнбүз. 2 ууру тиши тургандыгынан, анан мына машинанын күйгөнү бүт бардыгы да, бул бегети Капчыгайында болгон. Муну НТС каналынан 2016-жылы ноябрь айында чагылдырылган. Айбек Бийбусунов деген журналист. Андан башка дагы дело номер, МК Азия газетанын журналисттери Ольга, как фамилия-то? Журналисттер жанагы Елена Фитько, Новгородцева Ольга, ошо Айбек Бийбусунов жана башка бүт СМИнин өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирем. Себеби СМИнин дагы азыр закон боюнча бул 4-чү бутак болуп эсептелмек болот. Ошон үчүн көп жардам беришти. Азыр деле ушул закондуу түрүндө ушул баламды өлтүргөндөрдүн жазасын бергенге жардам берип, ушуну ачыктап берүүңүздөрдү өтүнөм да. Себеби кандай гана болбосун, коррупционный схема болобу же болбосо адамдык баягы карым катнаш болобу, ушул жарыкка чыгып көп адамдар билсе ушул тыйылат деп ойлойм да. Ошон үчүн сиздерден өтүнгөнүм ушул болуп аткан нерсени жалпы эл журтка таратып билдирип коюңуздарды өтүнөм да. Мен Сыраева Гүлнара. 2014-жылы 26 февралда Чылпакбаева бурулдан 2000 сом алгам под процент. 3,5 жылдан бери ошо менен соттошуп атабыз. Документимди обманный путем өзүнүн сиңдисине оформить этип алыптыр. Ошо 3 жылдан бери соттошуп жүрөбүз. Мени далай жолу алдаган, встречный расписканы да жаздырган. Следователь Чойбековдун кабинетинде очный ставкада.
Эми ушул боюнча мына башында деген 20 кишиден ашык болчубуз. Азыр азайып, азыр мына аз киши алдык. Асты уже квартираларын, үйлөрүн алышты. Эми Кудай буйрса биз да соттун чечимине карап ушинтип соттошуп жүрөбүз. Төлөп бердиңизби алган процент акчаңызды? Ооба, 200дөн ашык төлөп бергем. 200 000 сом алгансыз. 200 000 алгам, 200 000ден ашык төлөп бергем. Алган акчамды төлөп бердим Чапакбаевага. Мен Аманова Гүлмира, Чапакбаева менен 2014-жылдан бери үйүмдү квартирага залогко коюп, ошо алданып калып, ошондон бери соттошуп атам. Азыркы күндө ушу 3-чү жол сот болуп атат. Мен ушуну ушу үйүмдү өзүмө кайрып береби деп үмүттөнүп ушу абалды күтүп атам да. Бул Чапакбаева жалгыз мен эмес, 18-19 кишилердин үйлөрүн залогко алып, аларга эч кандай айтпастан ар кимдин үйлөрүн тартып алган, коркуткан, жана үйлөрүнөн кубалап таштаган күндөр да болгон, жаш балдар менен кышында кышкы күндөрдө. Анан эми биз азыр сотко токмоктун жогорку сотуна ишенип ушу үйүбүздү алып береби деп күтүп атам. Канча сомго койдуңуз эле үйүңүздү? Мен үйүмдү залогко 200 000ге койгом, бирок 6% менен төлөп берип, калган суммасын 360 000 төлөп берген ашыгы менен. Ал 6% деген 72%ден айланат экен. Бул мошенниствого кирет экен. Мен аны билген эмесмин, бирок кымбат болсо дагы ушул айткан договорлошкону менен берген. Мен үйүмдү мага эч кандай айтпай туруп, иймесин оформить этип туруп башка адамга сатып ийген. Азыр мен ушул хатта үйүм жок, жайым жок, оокаттарым жок, оокаттарымды да тартып алгам. Барсам мага сен үйүңдү мага саткансың деп калпты айтып бербейт. Приговор болот. Уже баарын тарткан болот. Приговорду болот тартканга. Болбойт вообще. Приговорду тартканга болот. Приговорду СМИ тартканга болобу болбойбу? Сиз айтып койсоңуз. Мен айтып отурайын, машинеге катчы келип айтып кеткен эле. Силер биринчи тартабында суракка тартышыңар керек болчу. Азыр тоскоолдук кылбагыла, өчүрүп койгула, видео тартканда. Түшүнүктүү? Хорошо. Келип чыкканын көрдүк. Канчасын күчүш керек дагы? Уялбай дагы качып ИВСке жашынасыңар. Бүгүн приговор оглашать этпесин. Эткен күндө да закон түрүндө болбойт ал. Бул приговор бар, Жок, биз жок. Приговорду ИВСке кирип оглашать этем деп отур. Этпесин. Сатылдым деп чыккыланда эшке чыгып айткыла, сатылдым деп. Мындай цирк кылбай эле коюш керек болчу анда. Мен давно башкача кылмакмын анда. Мен барьер болчу бардыгы. Сотту күтсөм, соттун кылганы ушулбу? 3,5 жылдан бери күтүп бератам ушунучу. Сот чечет, сот адилеттүү. Система же виновата дейт. Какая система? Сот Өзүңөр күнөөңүзгөр. Шлепкасын ошол кирип барып көрдүң беле? Чылпакбаева бутун ченеп көрдүң беле? Следователь Жалаңкыч өлүп калганчык. Следовательдер дагы күнөөлүү дейсиңер. А силерчи, силер күнөөлүү эмессиңерби? Следовательдерди Булар генеральный чыгарган прокуратуранын текстиргениңер четке чыгарып койдук го, окуп туруп. Чүйдүн иштебейсиңерби? Прокуратурада иштебейби? Чүйдүн району карап атканда эмне айткан жоксуңар? Анда Чүйдүн прокурорлору да келесо, областный прокурор да, генеральный прокуратурада келесо. Анда Чылпакбаева жалгыз эле чындык Баары турбайбы? жөнүндө ойноп койгойчту анда. Чылпакбаева эле туура турбайбы? Сатып алганы. Чылпакбаева жалгыз баарын сатып алган, кызылын да карасын да сатып алды деген. Бетин көрөм. Тур мындай. Тур мындай. Эмне жашынат ал менден? Мен эмне кылат экен? Чылпакбаевадан акча Мен жалгыз эле алгандарым кирем, бар. башка эч ким кирбейт. Арак ичип атып кайгырып атып ушунча акча алдым эле деп ошентип. Чылпакбаевага катыштуу болгон Керимбаев кармалды. Чылпакбаевдин күйөөсүн өлтүрдү, Ноgoевду өлтүрдү. Баласы деле жакшылык көрбөйт, жанагы Максат деген шүмшүк өлүңдү көрөйүн. Аны деле ушул Чылпакбаева өлүңдү көрөйүн, мигера тарбиялаган ушундай кылып. Шүмшүк хамелеон кылып. Ал деле жакшылык көрбөйт, өлүңдү гана көрөйүн, шүмшүк десе. Андан башка өлүп жердин астында жаткан канча киши бар. Чылпакбаева өлтүрдү, бирок ушинтип доказывать эте албай калды деген. Жалгыз мен доказывать еттим десе, мени да ушундай кылып атат сотто. Кара жерге киргиле. Всю жизнь ошентип Кара отурам жерге атасың, киргиле. анчык эй. Кара жерге киргиле. Чыкпайсыңбы, эркексиңби, Кара анчык? жерге киргиле.
Ошо Кирбейди мияка. чүйдүн 3 соту караган. Мен да адамда 3 жыл сурап атам. Жакта көрсөт, жактан отуруп жаңы эле бияка. Система күнөөлүүдө подкактанбыз деп. Чыгып айткылан да. Буганчыктын несин Айткыла. сактабасыңар я жигиттер ай. Айткылан чыгып мен Керек болсо муну чыгарсаңар. сатылган ушуда. Сатылган ушуда. Квартирасын алат. Буга чейин